Саламатсыздарбы. Эфирде жаңалықтардан күндүзгү чыгарылышы, студияда Алтынбек Бедилов. Кылмыштуу аткаруу жана коррупция биренелери боюнча күнөөлөнүп жаткан социалдык фонддун аппаратынын мурдагы төрагасы Акылбек Байдылдаевга 200 000 сом айып салынды. Мындай чечимди Бишкек шаарынын 1-май райондук соту чыгарды. Анда ал жетекчилик кызматты аркалап туруп, 2020-жылы өткөн парламенттик шайлоонун алдында Биримдик партиясы үчүн акча чогулткан деп айыпталууда. Байдылдаев былтыр ноябрь айында УКМК тарабынан кармалган. Маалыматка караганда, Байдылдаев социалдык фонддун ошол убактагы төрагасы Медер Ирсалиевдин тапшырмасы менен мекеменин координаторлору топтолгон WhatsApp тайпага аудио жазуу жөнөтүп, анда ал бардык аймактык башкармалыктар 40 килограммдан картошка, күрүч, төп бурчак чогултуу керектигин айткан. Бирок бул иш жүзүндө 40 000 сомдон чогултуу дегенди билдирген. Ал акча Биримдик саясий партиясынын шайлоо өнүктүгү үчүн жумшалган. Жергиликтүү жетекчилер аткарууга мажбур болушкан. Мындай жол менен жалпысынан 660 000 сом чогултулуп, анын 100 000 сому Биримдик партиясына берилген. Калганы УКМКнын депозиттик эсебине которулган. Акылбек Байдылдаев кармалгандар эле тергөө менен кызматташууга макулдугун билдирип, күнөөсүн толугу менен мойнуна алган. Ошондой эле кылмыштын башка катышуучулары тууралуу да айтып берип, кылмышты ачууга жигердүү катышкан. Айыпталуучу тиешелүү иште соттук териштирүүсү жок эле өкүм чыгарып, айып салууну суранганы белгиленди. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Сергей Ибрагимов өз ыктыяры менен мамлекеттин бюджетине 100 000 000 сом которду. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук комитетинен билдиришти. Маалыматка ылайык, Ибрагимов эйлик кылган компаниялардагы каржылык мыйзам бузуулар, эсептөөнүн тууралыгы жана салыктардын убагында төлөнүп, төлөнбөгөндүгү боюнча аудит материалдарынын алкагында коммерциялык структуралардын ишмердүүлүгүнө изилдөө иштери жүргүзүлгөн. Анын алкагында мыйзам талаптарын бузуулар аныкталган эмес. Бирок Сергей Ибрагимов республиканын оор социалдык экономикалык абалын эске алып, каржылык колдоо көрсөтүүгө жана мамлекетти өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу багыттарын жүзөгө ашыруу үчүн мамлекеттин бюджетине 100 000 000 сом салым кошууга ыктыярдуулугун билдирди деп жазылган маалыматта. Аталган сумма мамлекеттин эсебине толугу менен которулган. Эске салсак, Сергей Ибрагимов парламенттин 4-чакырылышына Ак Жол партиясынан депутат болуп, отун энергетикалык комплекси жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитетинин төрагасынын орун басарлыгын аркалаган. Өлкөдө эпид кырдаал курч бойдон калууда. Акыркы 1 суткада коронавирус илдетинен 5 бейтап каза тапты. Анын 4-төө Бишкек шаарында болсо, Ысык көлдөн 1 адам көз жумган. Муну менен жаңы типтеги вирустун курмандыктарынын саны жалпысынан 1808 кишиге жетти. Ошондой эле акыркы бир күндө 174 адамдан COVID-19 аныкталган. Расмий маалыматка ылайык, оору жуктургандардын жалпы саны 104 729 кишиге жетсе, анын 98 544-ü аталган илдетти жеңип кетти. Учурда 1696 бейтап ооруканада жатса, алардын ичинен 446 киши оор, ал эми 94 адамдын абалы өтө оор деп бааланууда. Ошондой эле акыркы 1 суткада 11 медициналык кызматкерден коронавирус аныкталган. Буга чейин 4663 акалачындан COVID-19 илдети аныкталса, анын 4577-си сакайган. Ал арада Вьетнамда коронавирустун жаңы түрү пайда болгону белгилүү болду. Өлкөнүн саламаттыкты сактоо министринин айтымында, аталган илдеттин жаңы түрү Индия менен Улуу Британияда пайда болгон штаммдардын гибридтик аралашмасын түзөт. Өлкөнүн жетекчилиги жугуштуу деп эсептелип жаткан жаңы типтеги вирус тууралуу бардык маалыматтарды жарыялай турганын билдирди. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму вирустун бул түрү боюнча комментарий бере элек. Джонс Хопкинс университетинин маалыматына караганда, пандемия башталгандан бери Вьетнамда 6,5 миңдей кишиден гана коронавирус аныкталып, илдеттен 47 адам көз жумган. Буга өлкө жетекчилигинин санитардык талаптарды катуу көзөмөлдөгөнү негиз болгон. Ошондой эле жарандарга 1 миллион дозадан ашык вакцина сатылып алынганы да белгиленүүдө. Улуттук онкология жана гематология борборундагы нур менен тездетип дарылоочу жаңы жабдуулар июль айынан ишке кириши күтүлүүдө. Бул тууралуу мекеменин директору Бактыгүл Султангазиева Азаттыкка кабарлаган. Жетекчинин айтымында, заманбап жабдыктарды ишке киргизүүдө жергиликтүү акылачандардын тажрыйбасы жок болгондуктан, алар Москва, Минск шаарларына барып атайын окуудан, даярдыктан өтүп жатышыптыр. Эске салсак, тиешелүү меджабдыктарды сатып алууга Кумтөр $10 миллион бөлгөн. Ага чейин жарандык активисттер нур менен тез дарылоочу бул аппараттарды алуу үчүн 2016 жылы акция өткөрүп, элден акча чогултушкан.
нур менен тездетип дарылоочу 2 жабдуу 300 миллион сомдон ашык каражатка алынып, 2020 жылы атайын имаратка орнотулган. Алар менен күнүнө онкологиялык оорусу бар 100 бейтапты дарыласа болору айтылып келет. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы саясий партиялардын арызын кабыл ала баштады. Бул өнөктүк 13-июнга чейин жүргүзүлөт. Ага чейин саясий бирикмелерди съездерин өткөрүп, шайлоо фонддорун түзүшү керек. Учурда Бишкек шаардык кеңешине шайлоого катышуу үчүн 2 партия арыз бергени маалым болду. Белгилей кетүүчү нерсе, буга чейин болгон шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылып, кайра шайлоо болгон учурда саясий иш-чаранын мөөнөттөрү 3-төн 1-ге кыскарат. Андыктан үгүт иштери 21-июндан 10-июлга чейин жүргүзүлөт. 11-апрелде Кыргызстандагы 28 шаардык 420 айылдык кеңешке шайлоо өткөн. Бирок добуш сатып алуу жана административдик ресурс колдонуу фактылары аныкталып, Токмок, Ош жана Бишкек шаардык кеңешине өткөн шайлоонун жыйынтыктары жокко чыгарылган. Кайра шайлоого мамлекеттик бюджеттен 48,5 миллион сом кетери белгиленди. Сиздер ушул саатка алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. НТСтен алыстабаңыздар.